Негизи Кур'ани Каримди окуу жалпы эле мусулман үммөтү үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Ал жөн эле ошол Куранды окуп койбостон Нукура араб тамгалары менен жатташы керекпи? Аллах Таала Куранда айтат: "Мен Куранды араб тилинде түшүрдүм" дейт. Кур'ани Каримди кичинекей балага жаштайынан жаттатууда ата эненин орду канчалык? Балам кайсыл парага жетти, канча жаттады? Кандай ыкмалар бар? Ыкмалар көп. Азыркы учурда баягы түркчө ыкма деп коет. Ирандыктардын өзүнүн ыкмасы бар. Такрор өтө маанилүү. Такрор өтө маанилүү. Биз 28 парага келгенде дагы ар бир параны бирден тапшырып, ал сиздин 28 күнүңүз кетсе дагы ал жерде маанилүү эмес. Маанилүү сиз кайталоосу менен бүтүп атасыз. Ошондо 4 жылда даяр болуп калабы? 4 Такрор жылда менен. толук даяр болот. Кырааттар өзү мындай болот. Кыраат деген бул чоң аталышы. Анын ичинде 2 риваяты бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллахтын саламы, райымы, берекети барыбызга болсун. Күч кудурет Аллахка таандык жана Аллахтан болот. Жалла жалалуху ва жалла ша'нуху. Урматтуу достор, талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Илим алуу ар бир мусулман эркекке да, аялга да парз. Ооба, биз бул хадисти жакшы билебиз. Бирок маанилүү бир канча суроолор бар. Илимди кантип алабыз, качан алабыз, кимден алабыз жана эң негизгиси кандай тартипте алабыз? Дал ушул суроолорго жооп алуу жана илим жолунда багытыбызды аныктоо үчүн бүгүн биз устаз Насрулло кары менен маек куруп сабак кылабыз. Бул сабактар устат шакирт долбоорунун алкагында өтүп жатат. Бүгүнкү сабакта биз Кур'ани Каримди окуу, жаттоо, тажвид жана кыраат илимдери боюнча сабак кылабыз. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алгачкы суроо устаз, негизи Кур'ани Каримди окуу, жаттоо бул бир гана илим жолундагы студент же болбосо бир айылдын молдекеси үчүн эмес, жалпы эле мусулман үммөтү үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Бисмиллахир рахманир рахим. Бисмилlah вальхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Биринчиден бүткүл ааламды жараткан, жана аларга ырыскы тараткан улуу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жол башчыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салават, саламдар болгон болсун. Албетте, Кур'ани Карим бул улуу Аллах Тааланын адамзатка, жалпы ушул жер бетиндегилерге түшүргөн Аллах Тааланын куттуу китеби. Демек, Кур'ани Карим бизге ушул бул жашоодо кандай жашашыбыз керек, бул жашоодун максаты, дегиле адамзат эмне үчүн жаралгандыгын түшүндүрүп берген бул ыйык китеп болуп эсептелет. Демек, бул Кур'анды ар бир мусулман адам жаттоосу абдан жакшы болот. Эгерде Куранды толук жаттабаса дагы, жок дегенде Курандан ошол үзүндүлөрдү билип, өзүнүн намазына ылайык, ушул күнүмдүк жашоосуна ылайык үйрөнүүсү бул мусулман адам үчүн парз болуп эсептелет. Эгерде аны толук жаттабаса дагы, маанилерин окуп чыгып, эгерде Куранга бир маани бере турган болсо, ал бул жашоого эмне себептен жаралгандыгын жана кайсыл жака барат экендигин бая толук мына ушул Кур'ани Карим момундар үчүн, мусулмандар үчүн бир туура багытты, туура жолду көрсөтөт. Ал эми кызыгып, аракет кылып жаттаган адамдар үчүн Аллах Тааланын сыйлыктары чексиз. Анын ар бир тамгасына Аллах Таала бая эселеп соопторун берет. Ал жөн эле ошол Куранды окуп койбостон, тескерисинче ошол окуган сайын Аллах Таала ошол жаттаган адамдарга соопторун дагы белек кылып берет. Демек, бул Кур'андын фазилети, Кур'андын артыкчылыгы абдан чоң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадисинде айтат: кыямат күнү ошол Кур'ан жаттаган, Кур'андан билген адамдарга ушул кайрылып мындай деп айтылат дейт: Икра вартaqi. Кур'анды окугун жана бейиштин даражаларына көтөрүлгүн дейт. Демек, кыямат күнү ошол адамдардын арасына карап, мына ошондой сөз болуп айтылат: Кур'анды окуп, Кур'андан канча жаттаган болсоң, бейиштин тепкичтерине, бейиштин даражаларына ушунчалык көтөрүлгүн. Эгерде адам баласы ошол Кур'андан 10 пара жаттаган болсо,
башка бирөөлөр 5 пара жаттаган болсо, ошол 5 парага караганда 10 пара жаттаган адамдын даражасы бейиште бийигирээк, жогору болот. Демек бул Аллах Таала тарабынан берилген сыйлык. Демек ошол канча көп жаттаган болсо, эгерде Куранды толугу менен жаттаган болсо, анда анын даражасы кыямат күнү мa'as-safaраtil kiramil barara дейт. Демек пайгамбарлар менен чогуу. Өзгөчө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу болот. Демек бул Кур'ан жаттаган адамга артыкчылык кылып, фазилет кылып, Аллах Таала тарабынан берилген бир жакшылыктар. Демек ошол адамдар Куранга кызыгып, Куранды жаттоосу бул абдан жакшы нерсе. Алла разы болсун устаз. Негизи ушул Куранды жаттаганда нукура араб тамгалары менен жатташы керекпи, же болбосо бизде көпчүлүк учурда кээ бир адамдар Курани Каримди кыргызча жазмасы менен эле жаттап алган. Ошолор дагы өсүп өнүгүшкө аракет кылыш керекпи, же ошол менен чектелип калса жетиштүүбү? Албетте. Эң биринчиден бул Кур'ани Каримди Аллах Таала Куранда айтат: "Мен Кур'анды араб тилинде түшүрдүм" дейт. Демек Кур'ани Каримди араб тилинде жаттаганы жакшы. Башында ал устаз жок болгондуктан, же тили келбегендиктен, же кыйналгандыктан башында ошол араб тамгасы менен эмес, беркиндей жазуу менен жаттап алган болсо, анда азыркы учурда бизде Кыргызстанда устаздар жетиштүү, ошол эле интернет аркылуу сабак алса болот. Демек аны кайра жыл сайын аздан болсо да аракет кылып отурган болсо, аны нукура жакшы кылып тажвид эрежелери менен жаттап алса да болот. Себеби Кур'ани Каримде вараттилил Кур'ана тартила. Кур'анды окугула. Аны жөн эле окубастан, аны тартил менен. Тартил дегени бул жерде тажвид менен окугула деп бул Кудай Тааланын буйругу. Биз башка тилге салып алып жаттаган учурда туура эмес тамгаларды айтып коюшубуз мүмкүн. Каталар тажвид илиминде экиге бөлүнөт да, кичинекей ката, андан кийин чоң ката болуп бөлүнөт. Эгерде чоң каталарды улам айта берген болсо, устаздарга барып анын туурасын билбестен, же болбосо жылдар өтсө дагы өзүндө оңдобосо, анда ал күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен сөзсүз бир билген устазга барып ошолорун тапшырып, жок дегенде аздан үйрөнсө дагы болот. Ал эми башталгычтар үчүн андай жаттаган болсо эч кандай күнөөкөр болбойт. Бирок убакыттын өтүүсү менен ошолорду туурлап оңдоп чыгыш керек. Мисалы чоң каталарга айта турган болсок, кичинекей каталарда мисалы кээ бир жерлери созбойсуз, же болбосо ошол тажвид илиминдеги ихфа деп коет. Жашырып окуш керек, ошол жерди жашыра албай калдыңыз. Ошол сыяктуулар булар маанини өзгөртпөйт. Ал жерде ката кылып атасыз, бирок ал кечиримдүү. Бирок чоң ката кандай? Чоң ката кылганда ал жерде Кур'ани Каримдин маанилери өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы сираталлазина ан'амта алейхим деп айтыш керек. Ал жерде билбестен, устазга барбастан ал жерде сираталлазина ан'амту алейхим деп жаттап алды. Бул жерде ошол фатха, касра, доммаларды, i'робторду ошол акырда бул араб тилинде билесиздер, дайыма акырына карап сөздөр өзгөрөт. Ошол себептен бул фатха, касралар туура эмес коюп койгон болсо, анда ал жердеги мааниси өзгөрөт. Мисалы сираталлазина ан'амта алейхим, сен аларга жакшылык кылып, неамат кылып бердиң деп Аллах Тааланы айтып атат. Эгерде ан'амту болсо, ошол неаматты, ошол жакшылыкты мен бердим деп адам ошол жерге өзүн коюп коюп атат. Бул жерде мааниси байкасаңыздар толугу менен өзгөрүп кетип атат. Ошол себептен сөзсүз тууралап жаңыдан жаттап коюусу бул жакшы болот. Себеби мүмкүнчүлүк бар. Бизде азыркы учурда устаздар, үйрөтө турган окуу борборлор, медреселер, ошол эле мечиттер бизде Кудайга шүгүр жетиштүү. Ошол жерлерге барып, оңдоп, түзөп алса жакшы болот. Алла разы болсун устаз. Эми Курани Каримди толук жаттап, каары болом дегендер тууралуу сүйлөшөлү. Негизи Курани Каримди жаттоодо жаштайынан жаттаган каары менен жашы улгайып калганда жаттаган каары менен айырмачылыктары кандай болот? Анан ушуга улай эле негизи эле Курани Каримди кичинекей балага жаштайынан жаттатууда ата-эненин орду канчалык? Аллах разы болсун, абдан жакшы суроо. Бул биринчиден биз айтып кетишибиз керек. Арабтарда жакшы сөз бар. Ал-илму фис-сигар кан-накши фил-хаджари. Кичинекей кезде, жаштык кезде илим алган бул ташка тамга баскандай дейт.
Ал эми жаш өткөндө билим алган, улгайган кезде билим алган, бул сууга жазгандай дейт. Сууда бая бат эле өчүп кетет да. Ооба. Ошону мисал кылып айткан. Бирок бая жашы өткөндөр капа болбош керек. Бизге мүмкүнчүлүк жок экен деп да ойлобош керек. Себеби Кур'ан Каримди жашы өтүп калган учурда жаттаган карылар дагы толтура. Өзүбүздүн Кыргызстанда дагы бар, мына Ош шаарында бир устазыбыз ошол 60 жаштан өткөндө жаттаган да. Анда да ошол 2 жылда жаттап толук бүтүргөн. Демек баарына мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз бул жерде бая бышык жаттап, дагы да күчтүү жаттоосу үчүн жаштайынан кичинекей кезинен жаттаганы жакшы болот. Азыркы учурда мисал биз 9 классты бүтүрүп келген, 11 классты бүтүрүп келген балдарга бая сабак беребиз. Алар жатташат, жакшы жатташат. Кудайга шүгүр, мыкты. Бирок эгерде кичинекей бала, 7 жашар бала, 8 жашар бала, 9 жашар бала жаттаган болсо, анын эсинде Кур'ан өмүрүнүн аягына чейин сакталып калат. Ошол себептен бая кичинекей кезде Кур'анды жаттаган болсо жакшы болот. Бул илим, билим алардан астың Куранды биринчи жатташ керек. Кээде бизден келип сурап калат да, мен Куранды жаттап алайынбы же илим алайынбы деп. Ошол учурда ал Куранды эгерде жашы кичинекей болсо, ал биринчи Куранды жаттап алганы жакшы болот. Куранды толук жаттап алган болсо, андан кийин шашпай билимин ала берет. Себеби бардык илимдер Куранга келип такалат да. Курандын ичинден аяттарды айтып, далилдерди айтып, ошол Курандын ичинен баары бир аяттар суурулуп чыгып, анан тафсирлери бая илим болуп кетет да. Ошол себептен бая Куранды биринчи жаттап алган болсо, ал өзү үчүн да абдан пайдалуу болот. Кичинекей кезде жаттаган баланын эсинен Куран такыр чыкпайт. Ал 1-2 жолу кайталаса, кайра эсине келе берет. Ал эми жашы өткөндө жаттасаңыз, канча кайталасаңыз да сиздин эсиңизде туруусу өтө кыйын болот. Деги эле Кур'ан өзү адамдын башында сакталып туруусу кыйын да. Себеби хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы? Таахадул Кур'ан. Кур'анды бекем кармагыла. Кур'ан менен антташып, Кур'анга бекем болгула, аны кайталап тургула. Эгерде Кур'ан силердин башыңардан чыгып кетсе, кайра келүүсү кыйын. Аны бая төөнүн мисалына салыштырып айтканда, төө өзүнүн ноктосунан канчалык бат бошонуп кеткендей, Кур'ан дагы адамдын денесинен, адамдын башынан бат эле чыгып кетет дейт. Демек, Кур'анды эгерде кайталап турбасаңыз, ал сиздин башыңыздан бат эле чыгып кетет. Бул Кур'андын мужизасы. Бул дегени Кур'анды биз дайыма окуп турушубуз керек да. Окуп, аны кайталап, аны бирөөлөргө тапшырып, улам жаңыртып, эгерде ал каары болгон болсо, таравихтерди өтүп, каары киши таравихти өтпөсө, анда ал Кур'аны бат эле чыгып кетет. Ошол таравихке өтүүнү, таравихте ошол Кур'анды салып, Кур'анды окууну ал өзүнө ошол вирт катары кылып алыш керек да, ошону бекемдеп. Ошол себептен кичинекей кезде эгерде мектеби жакын болсо, эртең менен мектепке барса, андан кийин түштөн кийин ошол Кур'ан жаттап, Кур'анга жаштайынан киришкен болсо, ал бала мыкты каары болот. Кур'анды абдан мыкты өздөштүрөт. Ал бир 3 жыл, 4 жылда жаттаган болсо, кайра 1-2 жылы бекем кайталаган болсо, ал өмүрүнүн аягына чейин ошол Кур'анды унутпайт. Демек, кичинекей кезде жаттаганын пайдасы абдан чоң. Бул бая ташка тамга баскандай дегендей, ташка дагы бая чегип баскан, жазган учурда ал таштан кетпейт, ошол жерде бая тура берет. Бая тарыхтан да карап көрсөңүз, таштарды бая чегилген жерлер дагы деле турат да, болбосо канча кылымдар болуп кеткен. Бул ошого салыштырып мисал катары айткан. Ал эми ата эненин орду деп айттыңыз. Ата эне бул жерде эң биринчи ата эне аракет кылыш керек, экинчи устаз аракет кылыш керек, анан бала. Үчөө биригип аракет кылса, ал баладан бая мыкты каары чыгат да. Кээде бая ата эне аябай аракет кылат, бирок устазы бая орто болуп калышы мүмкүн. Кээде баласы аракет кылбайт. Кээде баласы аракет кылышы мүмкүн, устазы бая орто болуп калышы мүмкүн. Бул жерде эң маанилүү нерсе, атасы дагы, устаз дагы, бала дагы үчөө биргеликте аракет кылган болсо, ал баладан жыйынтык мыкты чыгат. Себеби устаз контролго алып, улам сурап, сабактарын улам карап турган болсо, ал эми ата энеси дагы ошону сурап кызыктар болуп туруш керек. Балам кайсыл жерге жетти, кайсыл парага жетти. Кур'анды баласынын жаттоосуна ата энеси да кызыктар болуп, ошонун бүтүүсүнө бая умтулуусу керек да. Балам Куранды бүтсө экен деп ага дуа кылып, аны күнү түнү бая дуаларында унутпай баласына бая
атын атап дуа кылып турган болсо ал бала баягы мыкты кары болот. Ата эне өзү жетелеп алып келиш керек. Ата эне ошого кызыктар болуш керек. Мына бизге да ата энеме баягы Аллах ыраазы болсун, ошол баягы кичинекей кезибизде баламды каары кылам деп дайыма жүрүшкөн да. Каары кылалы, Куранды толук жаттап бүтсүн, Аллах Тааланын сөзүнү деп ошол нерсеге өздөрү да баягы ашык болушкан да. Өздөрү да ошол нерсени баягы каалашкан. Сиз канча жаштан баштадыңыз? Биз ошо 6-7 жаштан баштап окуп жаттап 6-7 баштаганбыз. Анан ошол 12-13 жаштарда баягы толук Куран Каримди баягы жаттап бүткөнбүз. Ошол устаз Фадил, Аллах Таала ыраазы болсун, аябай чоң эмгек кылган, мээнет кылган. Өзгөчө ошол учурларда баягы биздин сабагыбызды эч качан калтырган эмес да. Түнү күнү ошол биз менен чогуу болуп баягы сабактарыбызды мыкты алып турган, Аллах ыраазы болсун. Ошол себептен баягы бул жерде ата эненин орду баягы сиз айткандай абдан чоң. Ата эне ошол нерсеге кызыктар болуш керек. Азыркы учурда кээ бир медреселерде же кээ бир окуу жайларда баягы ата энеси баласын сурабайт да такыр. Иши жок. Иши жок. Баягы бергенине сүйүнөт. Бирок ал канча пара жаттады, чындап эле окуп жатабы? Ошону устазы менен талкуулап, устазы менен сүйлөшүп, балам кайсыл парага жетти, канча жаттады деп сураса жакшы болот. Устаз менен бир команда болуп иштешиш керек экен. Команда болуп иштеш керек. Ушул жерден бир мындай, сиздин өзүңүздүн ушул Куран жаттоодо баштан өткөн тажрыйбаңыздан, мисалы үчүн кээде ушул жаттап аткан учуруңузда, жаштыгыңызда мындай таштап койгуңуз келген учурлар болгонбу негизи? Ошол учурда кандай эмне кылгансыз? Алла ыраазы болсун. Ар бир каарикеде болот. Ар бир каарикеде бул нерселер болот. Баягы кээ бирлер айтып коет. Каары бала Куран жаттап баштаганда шайтан 3 жолу азгырат деп айтып коюшат. Шайтан ошол Куранды жаттап баштаганда, Курандын ортосуна жеткенде, Куранды бүтүргөндө 3 жолу азгырат экен да. Куранды жаттап баштаганда кыйын экен, көрдүңбү жатташкандай кыйын. Башкалар сенен өтүп кеткен, сен тилиң келбейт же башка ар кандай нерселер менен азгырылып атып, башында эле таштап коюшу мүмкүн. Экинчиси бул ошо ортосуна жеткенде. Ошол бир 15 парага жетип калганда, же болбосо 10 парадан өтүп калганда дагы бир сен кыйналып кеттиң го, эрте менен эрте турасың. Куранда бул эрте менен турбасаң болбойт. Балдар азыркы учурда менден сурайт да, баягы баамдаттан кийин саат 8ге чейин 2-2,5 саат убакыт бар экен. Аябай көп убакыт экен. Биз кичине уктап турсак болбойбу дейт да. Жок, болбойт. Багымдаттан кийин эч качан каары балдар уктабаш керек. Өзгөчө медресе учурунда, окуу учурунда. Бул ошо Куранды жаттай турган эң күчтүү убакыт ошол убакыт. Эрте менен туруп, баамдатка чейин жарым саат, баамдаттан кийин ошол күн чыкканга чейин отуруп Куран жаттоо, бул адамдын баягы мээси да сергип, эс алгандан кийин бардыгы баягы таптаза болгон учур. Ошол учурда эгерде жаттаган болсо, бат эле башына кирип калат. Анан ошондой учурду пайдаланбай, анан кайра ошол башка ызы чуу убакыттарда ал Куранды жаттай албайт. Ошол себептен аны биз жаткырбайбыз. Медреседе эч кандай баягы уруксат бербейбиз. Канчалык кыйын болсо дагы баамдаттан кийин күн чыкканга чейин 2 эмес 3 саат болсо дагы биз аны ошол убакыттарда баягы окутушубуз керек. Себеби анын зейини бардыгы ошол убакытта баягы ачылган болот. Андан кийин сообу да чоң болот, убакыттын берекеси да ошол убакытта чоң болот. Андан кийин эң аягында Куранды бүткөндө дагы бир азгырат, ал баягы Куранга берилбестен башка бир жумуштар менен, дүйнөлүк жумуштар менен алек болот да, же Куранды кайталабайт, же Куранга келбейт, же бир тарайхтерге өтпөйт, ошол сыяктуу болуп акырындык менен Курандан алыстап кетет да. Демек, бул жерде ошол Куран жаттаганда адамга эки нерсе керек. Сабыр керек, анан эрк керек. Эгерде эрки жок болсо, ал жаттай албайт. Анан экинчиси сабыр керек. Себеби эрте менен баштайбыз, биз окуган кечке чейин окуйбуз. Ога абдан баягы отуруп окууга баягы адамдын сабыры керек да. Эгерде сабыры жок болсо, ал чыдабаса, анда ал баладан каары чыкпайт. Алла ыраазы болсун, устаз. Эми ушул Курани Каримди жаттоодо кандай ыкмалар бар? Биз угуп калабыз да, 3-4 айда, 5 айда нолдон баштап жаттап коюптур деген. Негизде ушул реалдуу эле көрүнүшпү? Аллах ыраазы болсун. Баягы ыкмалар көп. Азыркы учурда баягы түркчө ыкма деп коет. Ирандыктардын өзүнүн ыкмасы бар. Ушул ыкмалар көп. Кээ бир баягы устаздардын өзүнүн ыкмасы бар. Ар кандай ыкмалар бар. Кээ бирлер ошол 1 жылда бүтүртөт. Мисал,
түркчө жаттагандар баягы дөнүштеп коет. Булар ошолар бир паранын артынан жаттап келип баягы ар бир парадан бирден бүтө беришет да, бир беттен бүтүп. Буларга баягы жаттоо жолу жеңил болот дагы. Улам ошону кошуп тапшырып, биргеликте баягы такрор кылган сыяктуу да болот. Анан баягы батыраак дагы жаттайт дагы. Ошентип булар баягы бир жылга жетпестен ошол баягы Кур'ан Керимди бүтүрүшөт. Мына ушундай ыкмалар бар. Анан кээ бирлер айтат 3 айда жаттаса болот дейт. Эми Аллах разы болсун. Эгерде зээндүү бала болсо, зээни ачык бала болсо, ал жаттайт. Кандай метод болбосун жаттайт. Ал балким баягы жарым жылда, бир жылда, бир айда. Бирок бул методдор бардык адамдарга түшө бербейт. Кээ Ал биркилерде. кээ бир баягы зээни жакшы мыкты адамдарга баягы 3 айда түшүшү мүмкүн. Бирок баары аны кыла албайт да. Баары 3 айда жаттай албайт. 3 айда жаттаса дагы, бирок анын такрору, кайталоосу баягы көпкө уланышы мүмкүн да. 2 жылга, 3 жылга, 4 жылга. Ошол себептен баягы ар ким өзүнүн методун колдонуп баягы жаттай берсин. Бирок жашы өтүп калган же болсо 9-классты бүтүрүп келген балдар үчүн мен ойлойм баягы биротоло ошол такрору менен жаттаткан жакшы болот. Кайталоосу менен биргеликте. Кичинекей балдарга деле. Биз да ошол жаттаганда кайталоосу менен биргеликте жаттабыз. Биз Куранды бүтүргөндө кайталоосу менен чогуу бүтүргөнбүз. Биз Куранды бүтүргөндөн кийин кайталаган эмеспиз. Куранды бүтүргөндө биз даяр болгонбуз да. Биз ошол кезде баягы бир параны бүткөндөн кийин бир параны башынан аягына кайталап устазга тапшырабыз. Анан устаз ошол бир параны суроо жооп кылып, сурап, тактап, баары бүткөндөн кийин, эгерде жооп бере алсак, так окуй алсак, анан экинчи парадан сабак берген да. Экинчи параны бүткөн учурда бир параны бөлүп бир тапшырасыз, экинчи параны бир тапшырасыз, анан кийин эки параны сизден суроо жооп кылат. Кадимкидей кыйын суроолорду берип көрөт. Эгерде так жооп берсеңиз, анан үчүнчү парадан сабак берет. Биз 29 пара бүткөндө дагы устазга келип айтканбыз: "Устаз, биз эми 29 параны бир парадан тапшырсак 29 күн кетет экен. Биз кыйналабыз. Биротоло ушул бир пара калып турушун бүтүрсөк 30 пара болот да, анан баарын кайталай бербейлиби, канча болсо дагы" десек, жок. 29 пара бүткөндө да койгон эмес да. Такрор өтө маанилүү. Такрор өтө маанилүү. Биз 28 парага келгенде дагы ар бир параны бирден тапшырып, ал сиздин 28 күнүңүз кетсе дагы, ал жерде маанилүү эмес, маанилүү сиз кайталоосу менен бүтүп атасыз. Анан ошол 28 параны сизден сурап көрөт. Эгерде билсеңиз 29га өткөрөт, билбесеңиз ошону кайталап жүрө бересиз. Бир жыл өтсө дагы. Качан кайталоо бүткөндө, бышканда анан Кайталоо бышканда суроо жооп кылып көрөт. Суроо жооптон жакшы жооп берип өткөн болсоңуз 29ду берет. Андан кийин 29ду бүтүрүп дагы кайталайсыз, дагы суроо жооп кылат. Ушинтип атып биз 30 параны ушундай кылып чыкканбыз да. Демек андай учурда баягы сөзсүз пайдасы тиет, баягы Куранда бышык болот. Анан ошол бир ирет жакшы кайталоосу менен бүтүргөн бала эми кайталайм деп кыйналбайт. Себеби көп карылар Куранды бүтөт дагы кайталоого место издейт, бир жерге барат, башка медресеге барат, ошол жерден кайталасам дейт. Анын кайра 2 жыл, 3 жылы кетип калып атат. Ошону баягы 2 жыл, 3 жылын кетирбестен биротоло ошону бир 4 жылдык медресе түзгөн болсо, баягы Куран жаттай турган. Себеби биз 3 жылда кайра практика кылып көрдүк. 3 жылда бүтүүсү кыйын. Баягы болот, мүмкүнчүлүк бар. Бирок дагы бир аз убакыт жетпей калгандай болуп, баягы кайталоо созулуп кетет. Ал баягы ошол 2 жыл, 3 жылда бүткөнү менен кайра 2 жыл, 3 жыл бир жерде кайталайт. Эгерде каары бала Куранды бүткөндөн кийин кайталабаса, анын көөдөнүндө менин Кураным бышык эмес, мен Куранымды бышырышым керек. Ал Египетке келсе да мен Куранды бышырышым керек. Жаттаганы жаттап алдым, бирок кантип бышырам деп анын көкүрөгүн өйүп жүрө берет дагы, кыйналып кетет. Ошол себептен биз аларды кыйнабай, Башынан андан баштай көрө эле. башынан эле баягы такрор менен кайталоосу менен бүтүрсө, жыл сайын мисалы айына уирт кылып өзүнө күнүнө 5 парадан кайталап акырын эле окуп койгон болсо, жыл сайын бир жолу таравихке өткөн болсо, анын Кураны бышык бойдон сакталып кете берет. Ошондо 4 жылда даяр болуп калабы? 4 Такрор жылда менен. толук даяр болот. Демек, максат бүтүрүү эмес, максат бышырып ар бир параны, анан Ооба, бүтүрүү экен да. ооба. Шашпаш керек. Тажвид китептери тууралуу айтып берсеңиз, кандай тажвид китептери бар? Тажвид китептер биздин Кыргызстанда да акыркы учурда баягы жакшы китептер басылып, жазылып чыгып атат.
кыргыз тилинде ошол эле Тухфатул Атфалдын котормосу чыкты. Андан кийин башка тажвидтердин котормолору акырындык менен чыгып атат. Бирок дүйнө жүзүндө ошол тажвид китептеринен баягы эң мыкты жазган устаздардын бири бул Айман Рушди Суейт. Бул ошол баягы анын жазган китеби азыр дүйнө жүзүндө колдонот. Бунуку жеңил дагы, түшүнүктүү дагы, мисалдары дагы мыкты. Анан ошол Кур'ани Каримдеги бардык мисалдарды баягы айтып бергенге, анан дагы бир жакшы жери сүрөттөрү менен биргеликте. Мисал өзгөчө Сифатул Хуруж, Махариджил Хуруф тамгалардын баягы чыга турган ордуларында бул баягы тилди дагы сүрөттөрү менен тилдин кайсыл жерине тиет экендигине чейин баягы сүрөттөрдө көрсөтүп койгон да. Эгерде баягы диск көрүп, баягы диск аркылуу көрө турган болсо, ал ошо баягы ооздун ичин тартып, баягы тилди чыгарып, бардык нерсесин баягы башынан аягына чейин көрсөтүп койгон. Бул устаздын китептери мыкты. Ал бир эле тажвидтен эмес, кырааттан жазган китептери бар, Куранга тиешелүү китептери бар. Демек, ошол устаздын тажвид китептери баягы мыкты, биз дагы колдонобуз, бизге дагы жеңил, ыңгайлуу, андан кийин аябай жакшы түшүндүргөн, жакшы берген. Бардык темаларды ичине баягы киргизип өткөн да. Кээ бир баягы тажвид китептерди окуганда кыйналып кетесиң, себеби баягы узун жазган, ортодон сиз каалаган теманы таппай калышыңыз мүмкүн да, баягы кандай болуп атат деп баягы башынан дагы бир окуйсуз, дагы бир окуйсуз. Ал баягы кыйынчылык туудурат. Ошон үчүн баягы китептерди да карап, ошо Айман Рушди Суейт устаздын китеби токотор жерини, маанилүү жери кайсыл жерин үйрөнүш керек, тамага кандай чыгат, сүрөтү менен, мисалы менен, Курандагы мисал бардыгын так кылып айтып койгон. Андан кийин Дарул Гаусани деген китеп басылмаларда чыгып атат. Ошол Яхья ал-Гаусани деген шейхтин калемине таандык. Ал киши дагы акыркы учурда баягы Курандын мужизалары, Курандын тафсири, Куранды баягы ойлонуу, тадаббур жөнүндө китептери, тажвид китептери, айтор ал устаздын дагы баягы мыкты китептери чыгып атат. Анын китептерин окуса болот. Анан ошол баягы Куран жаттоодо эң негизги бир нерсени баса белгилеп айтышыбыз керек. Баягы Куранга жаңы келген баланы биз баягы жөнөкөй китеп менен эртерээк Куранга түшүрбөстөн, аны тескерисинче ошол кездеги убактысыны биз жакшылап тандашыбыз керек экен да. Китепти. Мисал бизде баягы көптөгөн кыргыз тилинде же болбосо ошо башка жактан басылып келген баягы китептер бар, Куранга чейинки мисал. Ошолордун ичинен мен ушул Муаллим Сани деген китепти баягы сунуштайм. Эгерде ал медресеге келген бала болсо, ошол Муаллим Санини окута турган болсо жакшы болот. Сыртта жүргөн, кичине Куранды баягы өз алдынча үйрөнөм, батыраак үйрөнөйүн дегендер болсо, аларга балким баягы Куран алифбеси ушул сыяктуу китептерди берсек болот, жашы өткөндөргө же баягы жумушу барларга. Ал эми медресеге келген балага биз ошол Куран жаттайм деп келген балага биз Муаллим Санини окута турган болсок, бунун пайдасы абдан мыкты. Себеби Муаллим Санини байкап окуп көргөн болсоңуздар, Муаллим Санинде ар бир тамга жазылган, ар бир тамгага мисалдары менен чогуу жазылган. Эгерде устаз ошону баягы шакирти менен чогуу биргеликте кайталатып окута турган болсо, тамгалар кандай чыгат, жана кайсыл жеринен чыгат, ошонун бардыгы бул Куранга чейин баягы үйрөнүп алса жакшы болот да. А бизде кандай 4-5 күндө тезинен баягы Куранга түшүп кетет дагы, бул жактагы көп нерсени үйрөнбөй калат дагы. Куранга келгенде устазды тескерисинче кыйнай берет да. Ал бир пара бүтсө дагы катасы бар, 2 пара бүтсө дагы катасы бар, 3 пара бүтсө дагы бул оңдолбостон бир 5, 6, 7 парага барганда араңдан анан баягы каталары калып атып баягы өзүнө келет. А бирок ошону башынан аракет кылса болот. Мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Ошол Муаллим Сани китебини макул 1 ай окусун. Эч нерсе болбойт, бирок эртең сени кыйнабайт. Эртең параларда батыраак жаттайт. Себеби ал жерде кантип кошулат сөздөр, кандай учурда идгом болот, кандай учурда ихфа болот, ошолордон бери баягы китептин ичинде бар. Эми карылардын карысы болом. Мен 10 кыраатты жаттайм дегендер тууралуу сүйлөшсөк, негизи ушул башка кырааттарды жаттай элекке чейин өзү биринчи жаттаганда толук кандуу бышырып жатташ керек да, туурабы? Же чала бир же жанагы такрорсуз жаттап алып туруп эле киришип кетсе дагы болобу? Кандай? Аллах разы болсун. Бул кыраат деп калдыңыз. Кыраат илими бул өзүнчө чоң илим. Аны Куранды билбестен, Куранды жаттабастан бирөө баягы окуп үйрөнөм десе, ал үчүн кыйынчылык туудурат.
ал баягы окуп алганы жакшы, себеби убактысын көпкө созуп коет, убактысын алып коет. Эгерде кыраат окуйм, мен ошол каарылык жаатындагы баардык илимдерге Кудайым буйрса жетишем десе, анда ал эң биринчи ошол Кураны бышык болгону жакшы болот. Өзү үчүн пайдалуу болот. Себеби баягы кырааттарда тажвид эрежелери өзгөрөт, андан кийин аябай өзгөрүүлөр көп болгондуктан бул баягы Кураны бышык болбосо, анда ал тынбай эле адаша бериши мүмкүн да. Ал бир өзүнүн кыраатыны, өзү билген, өзү окуган кыраатыны баягы мыкты окуй албаса, анда башка кырааттардан Кечирип коет. адашуусу баягы турган эле нерсе. Мм. Ошол себептен баягы кырааттарды окуйм деген каары Кураны бышык болуп, биринчи баягы өзүнүн кыраатынан ижаза алып, тажвидти да мыкты билген болсо, ал үчүн баягы жеңил болот. Мм. Андан кийин ошол тажвидти да айттыңыз. Тажвидти бизде көбүнчө баягы практика жүзүндө эле билет, бирок теориясын, анын ачыктамасын, аныктамасын баягы көбү билбейт. Ооз-эки баягы устаздан үйрөнгөн да. Эгерде кырааттарды окуйм деген адам болсо, анда тажвидти биринчи баягы мыкты үйрөнүш керек. Тухфатул Атфалды, Жазарияны, ошонун шархтарын, маанилерин толук жакшы үйрөнүп алган болсо, себеби алар баягы байт болуп келет да, байт. Мм. Ыр саптары сыяктуу болуп, бөлүк-бөлүк болуп келет. Ошолорду баягы шархы менен, котормосу менен, переводу менен, түшүндүрмөсү менен жакшы билип алган болсо, өзү үчүн жакшы болот. Андан кийин ошол кырааттарды окуйм деген Шатыбияны жаттайт, андан кийин Дурра Тойиба деп баягы кырааттарда 7 кыраат, андан кийин кайра 3 кыраат кошулганда 10 кыраат болуп кетет. Мм. Анан ар биринин өзүнүн баягы китептери бар. 7 кыраатта Шатыбия, Дурра болсо, кайра 10 кыраат кошулганда Тойиба болуп, булар баягы өзүнчө бөлүнүп кетет да. Андан кийин ал кайра Сугросу бар, Кубросу бар. Сугросу дегени баягы тарихтери азыраак. Мисалы, бир эле кыраатта кээде 3-4 жол менен окулушу мүмкүн да. Мисал айта турган болсок, бир жолунда, бир жолу менен окуй турган болсок, 2 аракет созулса, дагы бир жолунда 4 аракет созулат, дагы бир жолунда 6 аракет созулат. Ушул сыяктуу ар бир тарих, мындайча айтканда, жол өз-өзүнчө болуп кете берет да. Мм. Ошон үчүн баягы бул Сугросун бүтүрүптөр десе, демек бул чаканын тарихтери, жолдору азыраак да бүтүрдү. Ал эми Кубросун бүтүрсө, анда ал күчтүү кырааттардан баягы мыкты кырааттын ээси десек болот да баягы. Себеби ал кандай тарихтер болбосун, кандай жолдору бар болсун, бардык жолу менен, бардык тарихтер менен баягы окуй алат. Ошол эле учурда Шатыбияны да билет, Дурраны да, Тайибаны да билет. Бул кыраат илиминен аалым да. Кырааттын баягы жетишкен бир илимдүүсү болуп эсептелет. Кыраат илими мына ушундай. Алла ыраазы болсун устаз. Биз окуган кыраат кайсыл кыраат? Анан баягы жогоруда айткан 10 кырааттардын жок дегенде бир аталыштарын айтып койсок, бир маалымат катары калсын. Аллах ыраазы болсун. Биз ошол Орто Азияда, Кыргызстанда, жалпы эле ошол дүйнөнүн бир 70% бөлүгүндө ошол хафс риваяты боюнча окуйбуз. Кырааттар өзү мындай болот. Кыраат деген бул чоң аталышы. Анын ичинде 2 риваяты бар. Риваят кылуучу. Кыраатта бир имам болот, ал имамдын 2 шакирти болот деген сыяктуу түшүнсөк туура болот. 2 риваят кылуучу. Устазсыз сиз бир кыраатты негиздеген устазсыз, сиздин астыңыздан бир топ талабалар окуган, бирок сизди ошо бекемдеп артыңыздан жүрүп, кыраатты ошол элдерге жеткирип жүргөн, сизден үйрөнгөн 2 шакиртиңиз бар. Булар риваят кылгандар болот. Сизден үйрөнүп, ошону бекемдеп, кыраатты тастыктап, анан ошол 2 ровиси болот. Демек, бир кыраат бүтүптүр десе, ал 2 ровиси менен, 2 риваят кылган киши менен биргеликте бүтүптүр деп билесиз да ошондо. Демек, биз Кыргызстанда Хафс ан Асим. Асим кырааты менен окуйбуз, риваят биздики Хафс. Хафс деген риваят менен окуйбуз. Хафс кырааты менен окуйбуз десек туура эмес болот да. Ошол себептен Хафс риваяты менен окуйбуз деп айтабыз да. Асим кырааты. Асим бул чоң устазы. Демек, ошол илимди негиздеген устаз, ошонун башында турган, аталышы Асим. Андан кийин ал болсо өзүнүн ичинде Шуба, анан Асим 2 риваятчысы бар. Анын бирөөсү Хафс, ошону менен биз окуйбуз, дүйнө жүзү ошону менен окуйт. Ал эми башка мамлекеттерде, кээ бир мамлекеттерде ошол 10 кыраат толук окулбаса дагы, мисалы Мароккодо Варш риваяты менен окушат.
Aljazair, Aljerде ошол Колун риваяты менен, андан кийин ошол Сомалия, кээ бирки мамлекеттерде ошо бая Суси, ушул сыяктуу бая бир 3-4 риваят кырааттар эле окулбаса, калган кырааттарды бая жалпылай аалымдар, устаздар билишет. Бирок ал кырааттар бая окулбайт көп учурда. Мисалы бая дүйнөлүк Куран жарыштарда дагы эң көп колдонуп окула турган бул варш. Варш бул риваят. Ал эми Колун бул риваят. Экөө биригип анан бир устазга барып такалат. Бул Нафиул Мадани. Демек кырааттын аты Нафиул Мадани. Анын ичинен ошол варш менен Колун чыгат. Эми булардын аттарыны жалпылай бир угармандарга да бир пайдалуу болсун деп айта турган болсок, бул жерде 10 кырааттын ээси. Биринчи бая 7 кыраат, ага кошумча бая 3 кыраат кошулат дагы, жалпылай ошол 10 кыраат болуп аталат. Эң биринчи бул Нафиул Мадани. Бул Мадани деп баса белгилеп айтканы ошол Мадинада болгон, Мадинада жайылткан кыраатыны. Демек ошол кайсыл жерде болсо, ошого таандык кылып айтып өтөт. Колун варш. Бунун риваят кылгандары Колун менен варш. Экинчи Ибн Кафир Ал-Макки. Демек Меккеде ошонун тегерегинде бунун риваят кылгандары Ал-Баззи вал Кумбул. Демек өкөө. Абу Амр Ал-Басри. Басраны билесиз. Бул Иракта. Ад-Дури ва Суси. Бул эки риваят кылган киши болот. Демек эки шагирти деген. Эки шакирти. Демек андан да көп риваяттар болушу мүмкүн. Бирок ашхур белгилүү болуп, элдердин арасында ошол риваяттары жетип, бекем окуп калган, элге жеткирген ошол риваяттар түптөлгөн мына ушулар. Андан кийин Ибн Амир Шами. Шамды билесиз, азыркы учурда ошол Сирия, Палестина, ошол бардыгы биригип ушуларды бая Шам дейт. Хишам ва Ибн Зикван. Бул өкөөсү. Андан кийин Асим Ал-Куфи. Бул ошо биздин кырааттын ээси. Бизде ошол Шуба менен Хафс бар. Хафсты биз окуйбуз, Шубаны кээ бир жерлерде окуйт. Өкөө дагы ошол биригип Асим кыраатынын ичинде. Андан кийин Хамзату Зайят Ал-Куфи, бунун ичинде Халаф менен Халлат эки. Андан кийин Ал-Кисаи Ал-Куфи, бунун ичинде Абул Хариф менен Ал-Лайф. Андан кийин бул 7 кыраат бүттү, эми 7 кыраатка бая кошумча үчөөсү Абу Джафар Ал-Мадани. Андан бу да болсо Иса ибн Уирдан менен ва Сулейман бин Джаммас. Яқуб Ал-Хадрами Ал-Басри Рух менен Руайс деген риваят. Андан кийин эң акыркысы Халафул Баъдади Исхак менен Идрис. Демек бул ошол кырааттар мына ушундай болуп бөлүнөт. Бул кырааттардын келип чыгуусу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга демек Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн Кур'ани Карим. Кээ бирлер бая ойлошу мүмкүн, кырааттарда бая тамгалар башкалар өзгөрүп кеткенде мааниси да өзгөрүп кетиши мүмкүн деп ойлоосу мүмкүн. Бирок эч кандай маани өзгөрбөйт. Себеби Аллах Таала ушундай чебер зат, улуу зат. Бир устаздан сураганда айткан, тескерисинче ар бир кыраатта мааниси дагы да мыктуу болуп, дагы да күчтүү болуп, дагы да кошумча болуп ушундай бекемделет. Кур'ан ушундай муъжиза экен дейт. Демек 10 кыраатта эч кандай маани өзгөрбөйт. 10 кыраатта бая сөз түп тамырынан аят өзгөрбөйт. Аят же анын ичиндеги сөздөр толугу менен өзгөрүп кетпейт. Ал жерде мисал хазф болот, накл болот. Накл дегенде сүкүндүн ордуна сиз касраны алып келишиңиз мүмкүн. Мисал мана мен амана деп айтышым керек эле. Мана бул жактагы фатканы бул жакка накл кылып алып өттүңүз. Хазф мисал аны кесип коесуз, жокко чыгарасыз. Мисал юминун дебесиз. Юминун. Бул жерде сөзгөр өзгөрбөйт. Кээ бир тажвид эрежелери бул жакта бая өзгөрүп кетет. Демек ал Кур'ан Каримдеги маанилер өзүнүн ордунда тура берет. Бирдей болот. Алла Таала разы болсун устаз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз биздин чакан жупуну болгон студиябызга келип бергениңизге. Негизи биздин ушул маектен жөнөкөй эле карапайым элдин арасында жүргөндөр менен карынын карысы болом дегендерге чейин бир пайдалуу маек болду деп үмүт кылабыз. Алла Таала разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Таала сиздерден да разы болсун. Кудай Таалам пайдалуу кылган болсун. Ушул ишиңиздерди дайыма улантып, элдин жакшылыгына, элдин бир билим алуусуна дайыма кызмат кылып жүрөриңиздер. Аллах Таала разы болсун.